Вот налог инспекцияның башчысы отырады. Ушуга претензияңызды айтыңыз. Налогуңузду төлөңүз. Эгерде налог төлөбөй турган болсоңор, мыйзамдын чегинде биз чараны колдонобуз. Депутат Эльвира Сурабалдиеванын жакындары эйлик кылган Кудайберген базары 70 миллион сомдон ашык салык төлөгөнү өткөн жылы ачыкталган. УКМКнын башчысы Камчыбек Ташиев парламентте Сурабалдиеванын миллиондогон салык төлөгөнүн айткан. Базардын аймагындагы 3000ден ашык контейнерден алынган акча аз өлчөмдө көрсөтүлгөнүн билдирген. Булар ар бир адамдан контейнерден 2000-3000ден жыйнадык деп отчет беришет. А бирок жыйнаганы эң аз жыйнаганы 7000ден 15000ге чейин жыйнашат. Ошол жерде налогтордун баарын эсептеп чыкканда, муну ГКМ эсептеп чыкпайт. Муну биз тапшырма бербейбиз. Муну биздин налоговый инспекция эсептеп чыкканда бүгүнкү күндө Кудайберген базары мамлекетке 70 миллион сомдун тегерегинде налог төлөбөй коет. Мамлекетке салык төлөбөй жашырып келген Сурабалдиеваны мындай ишенимдүү кыр көрсөтүп, ызы-чуу салуусу керек беле деген суроо коомчулукта жаралган. Жогорку кеңештин ыйык трибунасынан ага карата кысым болуп жатканын да жар салган. Ал коомчулукка өзүн жабырлануучу катары көрсөткөн эле. Кудайбергенде 1376 контейнер бар, 15 000 сомдук аренданы желелик төлөбөйт. 6000ден 8000ге чейин бир этаж үстүнө коюлса 1000 сом кошулат. Бул биринчи. Экинчи, проверка жаңы эле бүткөндөн кийин 2 ай сиз экөөбүз ал жөнүндө жолукканбыз, сиз билесиз, мен билем. Салык кызматы УКМКга жооп берет болуш керек. Салык кызматы Кудайберген базарынын ири суммада карызы бар экенин жыл аягында дагы бир жолу далилдеген. Акыры мыйзамга баш ийип, жоопкерчиликтен кача албай 70 миллион сомдон ашык салык төлөгөнү белгилүү болду. Кудайберген базары жеке ишкер Муса Коджоева Чынар Бейшеева атандык. Декабрь айында мамлекеттик салык кызматы тарабынан көчмө текшерүү жүргөн. Ошонун жыйынтыгында 70 миллион 749 миң сомдой кошумча салык өндүрүлгөн. Декабрь айында ал салыктар толугу менен бюджетке төгүп камсыз кылынган. Кайсыл бизнес болбосун бардыгы мыйзам чегинде. Мамлекет алдында салык төлөөгө тийиш, мыйзам алдында баары бирдей. Бул Сурабалдиеванын жакындарынын капчыгын кампайткан Кудайберген базарына да тиешелүү. Ал эми анын бир бөлүгүн мамлекеттик казынага төлөөгө келгенде салыктан качканы үчүн жоопкерчиликке тартуу керектигин көпчүлүк белгилешүүдө. Рахат Кыдыр Токтоева, Иният Эргешева, ЛТР, Бишкек.